таза коом деп атабыз. Мына элдин ишеничи үчүн мамлекеттик бийликке кетти. Эмне үчүн дегенде, мамлекеттик бийликтин бутагында иштеп аткандар, өз милдетин аткарбай, өз кызыкчылыгын көздөгөн дагы мына мисалдар абдан көп. Ал дагы эле болуп атат. Мына болуп атат. Мына ушуну токтотуу үчүн эмне кылыш керек? Биринчи, биз электрондук формат деп коет. Электрондук формат бул үйүнө отуруп алып кызмат алат. Мына кээде барып атпайсыңарбы? Бир кагаз алыш үчүн дагы барсаң кээде кабинетте жок, той кетип калган же бир жака кетип калган. 2 күндү 3 күндөн күтүп алган мезгилдер болот. Кээде бир пара кагаз бериш үчүн кээде уяты жок, намысы жок. Ошо мамлекет кызматкерлер кичине каражат, акча сураган жерлери бар. Кээ бир жерлерде атайлап күттүргөн жерлер бар. Анын баардыгын тең билебиз, урматтаган билебиз. Түндүк деген долбоор ишке ашырганбыз, таза коом деп атпайбызбы? Ошонун алдында мамлекет 373 кызмат көрсөтөт. 98 лицензия берет. Биз ушунун баардыгын тең кыска мөөнөттө мамлекеттик кызматкер менен келген биздин жанакындай мамиле болбош үчүн электрондук форматта кызмат алуусу мына камсыз кылабыз. Бул абдан чоң иш. Буну дагы буйруса кыска мөөнөт аткарабыз. Мына азыркы жаш келген өкмөт дагы буну колго катып алып атат. Бул менин өзгөчө көзөмөлүмдө болот, урматтаган туугандар. Бул дагы чоң маселе.